Саламатсыздарбы? Эгерде ноутбуктан шум чыгып калса, ал шумду кантип азайтып алсак болот? Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн батарейканын белгисин алып барып туруп, мыштын оң жак баскычын бассак мени чыгат. Бул жерден электропитание деген тандайбыз. Экинчи дагы бир ыкмасы, мыштын көрсөткүчүн ушул лупанын сүрөтүн алып барып туруп, сол жак баскычын басабыз. Введите текст для поиска деген жерге панель управления деп жазабыз. Панель управления деп жазсак, жогору жактан панель управления деген чыгат. Ошону басабыз. Басканыбызда панель управлениянын терезеси ачылат. Бул жерден оборудование и звук дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден электропитание дегенди тандайбыз. Азыр биз батарейканын белгиси турган жактан кирип көрөлү. Ал үчүн мыштын оң жак баскычын басып, электропитание деген тандаганыбызда электропитание деген терезе ачылат. Бул жерден настройка схемы электропитания дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден изменить дополнительные параметры питания дегенди тандайбыз. Андан кийин электропитание деген терезе ачылат. Бул жерден төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, управление питанием процессора деген бар. Бул жерге кирүү үчүн плюс белгини басабыз. Андан кийин эң төмөн жакта турган максимальное состояние процессора дегенге алып барып плюс белгини басабыз. От батарея деген жер сиздерде 100% болуп турушу мүмкүн. Бул жерди 10% кылып өзгөртөбүз. Ал үчүн 100% деген жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын басабыз. Бул жерди 1-0 өчүрүп 10% дейбиз. Андан кийин от сети деген жерди дагы 10% деп өзгөртүп коебуз. Андан кийин бул жерден окей деген баскычты басып коебуз. Ошондо биздин ноутбуктун кулери жайыраак иштеп калат. Шум чыкпай калышы мүмкүн. Эгерде дагы эле шум чыга турган болсо, анда ноутбукту ачып, кулерди тазалаганга туура келет. Ушундай кылып настройка кылып алсаңыздар болот.